Günүмдүк жашоо менен алек болуп, Алла Таалага бара жатканыбызды кайсы бир убакытка чейин кээде инсан унутуп калат экенбиз. Жашоо менен алек болуп, балдарды багыш керек, кийиндириш керек, жумуш кылыш керек, акча табыш керек. Кээде анча-мынча адамдар менен ат салышып калабыз, бийликке, байлыкка, мансапка. Ошентип инсан бул дүйнөдө Алла Таалага бара жатканда кандай бир даражада гаплетте, мындай жатканда уйкуда калып калат экен. Кээ бир адамдардын ушул уйкусу уланып, бул дүйнөдөн өтүп өлгөнгө чейин, кээ бирки кайсы бир жылдарга чейин, кээ биркилердики кандай бир сыноо келгенге чейин ушул ойгонуудан алыс болуп гаплетте калат экен. Чындыгында бул ойгонуу эң жакшы нерсе. Алдын ала ойгонуу, алдын ала даярдануу, убагында жетишип калуу бул өтө жакшы нерсе, ийгиликтүү нерсе. Убагында жетишип калгандык, ажал келгенге чейин, ден соолук кеткенге чейин, байлык кеткенге чейин жакшылык иштерге, талим тарбияга, садака ихсанга, тооба кылганга, Алла Таала менен болгон мамилеңи оңдоп, кемчиликтериңи оңдоп жетишип калганга эң жакшы убакыт бул алдын алуу. Ошол нематтардын бар кезинде, нематтар кеткенге чейин, сендеги бар нерсе, күч кубат, байлык, мансап, бала чакаң бар кезинде, тилиң, сенин сөзүң угушуп, кабыл алып турган убакта жетишип калгандыгың бул эң жакшы ийгиликтүү нерсе. Эгерде инсанда ушул ийгилик, алдыга умтулуу убагында болуп жетишип калган болсо, Алла Таалам ал адамдын өткөн күнөөлөрүн кечирип, тообасын кабыл кылып, күнөөсүнөн арылып, Алла Таалага барганда таза, пакиза, жакшы рух менен, жакшы дене менен, күнөөсүнөн тазаланган абалда Алла Таалага кайтат экен. Ошол күнөөлөрдөн арылуу тооба менен, истигфар менен, жана ошондой эле жакшылык иштерди кайра-кайра кылуу, садака, ихсан, адамдарга жардам берүү, бирөөлөрдүн көңүлүн көтөрүү, жетим жесирлерди кароо, ушундай жакшы иштер менен болсо, кээде инсанга ооруйт, сыркоолойт, кээ бирки сыноолор келет. Ошол сыноолор дагы инсандын кээде кетирген кемчиликтерин, каталарын оңдоп, күнөөлөрүн тазалайт экен. Эгерде ошол өлгөнгө чейин ушундай тооба менен, истигфар менен ушундай ийгиликтерге жетип калган болсо, Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айткандай, алар жанын чыгып бул дүйнөнү менен коштошуп бара жатканда эле аларды ошол периштелер Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тахафу ва ла тахзану. Капа болбогула, кыжырат болбогула, кайгырбагыла. Ва абширу бил жанна. Сиздер тооба кылып жетиштиңер, ийгиликке жетиштиңер, Алла Таалага кайттыңар, кемчиликтерди жууп жетишип калдыңар, кыжырат болбогула, капа болбогула. Силерге мен бейишти сүйүнчүлөймүн. Силерди бейиш күтүп турат дейт экен. Бил жаннатиллати кунтум туадун. Силер ушул бул дүйнөдө турганыңарда убада кылган бейишке силер бара жатасыңар деп периштелер тосолот экен. Нахну аулияукум фил хаяти дуния ва фил ахира. Бул дүйнөдө силерге биз жамандыктан сактадык, ийгиликке жетишкениңерге шериктеш болуп силерди сактап турдук. Эми кыямат күнүндө барганда дагы, кабырга келгениңерде дагы биз силерди коргоп, тосуп, силерге жардамчы болобуз деп периштелер тосолот экен. Валакум фиха ма таштахи анфусукум валакум фиха ма таддаун. Бул дүйнөдө силер арак шараптан, бузукулуктан, зынадан, жаман нерселерден, арам нерселерден өзүңөрдү тыйдыңар. Эми акыретте силер үчүн каалаган нерсеңер. Эмнени кааласаңар ошол нерселер силерди күтүп турат. Биз айттык, ушул 4 нерсе бул дүйнөдө инсандын кемчиликтерин тазалайт дедик. Кээде инсан ошол тообасында, истигфарында, жүрөгүнөн берилбестен кээ бирки кемчиликтер менен ушул тообаны кылып калат, истигфарды келтирип калат. Андан кийинки экинчи этап, эгерде ушул жерде жетишпей, бул адам жакшылык кылды, тооба кылды, ошондо дагы эгерде кээ бирки нерселерге жетишпей калган болсо,
кабырга киргенде ошол жерде ал адамдардын күнөөлөрү кечирилгенге бир нече себептер бар. Биринчиси, жаназа окулуп, жакшы адамдар жаназа окуса, ал ошол өткөн адамдан башка тууган уругу, жакындары, бала чакасы истигфар келтирсе, эгерде пайдалуу илим калтырып окута турган болсо, ошол адамдардын сооптору жетет. Күнөөлөрдөн кечирилгенге, тазаланганга жардамчылык. Экинчи нерсе, ар бир инсандын башында келе турган бул фитнатул кабр дейт. Кабырдын бардык адамга боло турган фитнасы, азабы бар. Ошол жерде күнөөлөрү кечирилип, тазаланып, Алла Таалага барганга чейин, кыямат күнү кайрадан тирилгенге чейин күнөөлөрүнүн тазаланып турат экен. Андан кийинки жана айткандай, ошол адам өткөндөн кийин анын артынан бүт туугандары, балдары ал адамга жакшы нерселерди атап, сооп иштерди кылышса, Куран окушса, жакшы амалдар аткарышса, садака ихсандарды кылышса, ажы умраларды кылышкан болсо, ушундай жакшы иштерди арнап кылып турушкан болсо, ошондо дагы ал адамдын күнөөлөрү кечирилет экен. Андан кийинки ошол убакта дагы күнөөлөрү кечирилип тазаланбай калган болсо, андан кийинки этап бар экен. Ал ошол кыямат күнүндө тирилгенде, элдин бардыгы махшар майданына тирилип турганда, ошол жерде коркунучтуу абал болот. Ошол убакта Алла Таала кээ бир өзүнүн кулдарынын күнөөлөрүн кечирет экен. Кээ бир адамдар шапаатка өтөт. Алардын шапааты менен, пайгамбарыбыздын шапааты менен, Алла Тааланын кечирүүсү менен ушинтип күнөөлөрүнөн азаят экен. Ошол учурларда дагы ушул 3 абалда дагы күнөөлөрү кечирилип түгөнбөй, андан да кийинки болгон болсо, ошол убакта анан сөзсүз түрдө дозок отуна киргенге душар болот. Урматтуу бир туугандар, ушул дозок отуна киргенге чейин Алла Таала бизди дароо эле эч нерсеге карабастан дозок отуна салып таштабайт экен. Бизге ушундай мүмкүнчүлүктөр көп берген экен. Өзүң убагында тооба кылып кал, истигфар келтирип кал, адамдарга жакшылык кыл, садака ихсан бер, бала тарбияла, ушуну элге жакшылык кыл, динге кызмат кыл, ушундай жакшы иштерди кылдырып эскертүү берет да. Ушул нерселерди кылып өзүңдү сактап калгын. Түбөлүк кыла турган дозок оттон өзүң сактап калгын деп ушул нерселерди бериптир. Ошол дозок отуна киргенге чейин бизге ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарбастан, урматтуу бир туугандар, Алла Таалага кайтайлы. Алла Таала менен болгон мамилебизди оңдойлук. Алла Таала өзү жардам берсин.